Бүгүнкү подкастта бир маселени биз сүйлөшсөк деп ойлогом да. Бул ички жана тышкы миграция. Анткени ата энелер эки жакка чыгып иштеген, үй бүлөлөр бизде аябай көп. Балдар бул жакта калып, көп учурда туугандардын колунда же өз алдынча көп жүрүп калып жүрүшөт да. Аябай кыйын, аябай көп азыр ошондой балдардачы. Ата энесиз өскөн чын эле кыйын деп ойлойм менчи, анткени деген сүйүүсүн көрбөйт, анан туугандары сүйүүн, ата эненин сүйүүн бере албайт да тура. Анан кийин чоңойгондо мындайча айтканда жүрөгү жаралуу жүрөк менен чоңоюп, ошон жөнүндө сүйлөшсөк аябай жакшы болот деп ойлойм. Эми ал ата энелер аргасыздан кетет да. Менин да апам 5 жыл Россияга каттап иштеген. Мезгил сайын кетип, жарым жылдап Россияда жүрүп, бут кийим сатып иштеген да 5 жыл. Анан кайра суранып атып, араң бул жерден, бул жерден деле бутка туруп кетүү мүмкүн деп, бул жактан калып иштеп баштаган. Анан мен ойлойм, ошол убактылуу эле нерсе катары көрсө, үй бүлөлөр көрөт деле болушу керек көбүчө. Колдон келишинче балдарды ата эне жанында алып жүрүүгө аракет кылат деп ойлойм. Ар бир ата эне эч ким жыргагандан сыртка кетип, баласы менен ажырабайт да. Бирок ошо апаңыз Россияга кетип калганда мындай таарыныч сезим болдубу сизде? 5 жыл жок болдубу? Мен ал кезде мектепти бүтүп калган кезим эле да, бирок иним 9 жашында болчу. Анан мен аябай эле каршы болуп, апамдан аябай суранганмын, кетпей эле коюңузчу, бала кичинекей болуп атат, эртең кыйналып калат деп. Анан башка жолду көрбөдү да апам, туугандары барып иштегендиктен мен да барып иштеп келем деп кеткен эле. Анан иним кыйналып калды, атам экөө калып, анан инимди шаарга алып келгенге туура келди. Ошентип биз дагы бул миграциянын жана мигранттардын жашоосун өз үй бүлөбүз менен көрүп калдык да, башыбыздан өтүп калды.